Азыркы учурда Кыргызстандын жаштарынын көпчүлүгү гуманитардык багыттагы кесиптерди көп тандашууда. Бирок алардын көпчүлүгүнө кийин иш табууда маселе жаралат. Биз билгендей, өлкөбүздө соода тармагы абдан өнүккөн. Ал эми келечектеги техникалык кесиптин адистери жумушка орношпой калабыз деп кабатыр болушпайт. Анын үстүнө алардын кээ бирлери үчүн айлык акынын да жогору болушу маанилүү эмес. Мисалы, Кыргыз техникалык университетинин эт азыктары жана эт технологиясы кафедрасынын аспиранты Рахат Токтогулова илимий эмгегин иш жүзүнө ашыруу үчүн бир канча айларын жумшаган. Мы сегодня делаем научно-исследовательский. Биз бүгүнкү күнү илимий изилдөө иштерин жасап, чочколордун терисинен эмульсия алдык. Биз аны белок азыгы болгондуктан эт азыктарына кошулма катарында кошобуз. Азыр ишканалар негизинен гени өзгөртүлгөн азыктарды колдонушууда. Ал эми биз нукура азыктан эмульсия алып жатабыз. Ал эми Рахаттын иши өзгөчө күч эмгегинде эле талап кылбаса, ТОО иши жана ТОО технология институтунун студенти Гүлгүнай болсо, ар бир эле эркек тандай бербеген кесипти тандап алган. Я в будущем хочу знать. Мен келечекте Кыргызстанда кандай пайдалуу гендер, кандай минералдык заттар газ абалындабы, суюк же катуу билгим келет. Ушулар тууралуу бардыгын үйрөнсөм дейм. Ошондуктан бул окуу жайга тапшырдым. Техникалык адистерди окутуудагы бир кыйла маанилүү аспекттердин бири болуп, ар кандай өндүрүштүк практикадан өтүү саналат. Дал ошонун натыйжасында студенттер кесиптерин туура тандагандыгын жана андан ары окууларын улантуунун кажети барбы түшүнө алышат. Главная практика, я считаю, практику это производственную. Мен үчүн эң башкы практика бул Талдыбулак Солжек кен жериндеги Алтын кен Кыргыз-Кытай компаниясындагы өндүрүштүк практика. Бул алтын кен комбинаты алтынды жер алтынан казуу жолу менен иштетет. Ошондуктан биз ал жерде багытыбызды тууралап, тоо тектеринин кыймылын эске алуу менен бардык коопсуздук техника эрежелерин сактадык. Көпчүлүгү жогорку билим туурасында дипломун абройлуктун символу гана эмес, туруктуу иш кепилдиги катары санашканы менен, бирок эң башкысы күбөлүк эместигин эсептегендер да бар. Алардын куржунунда мыкты билим жана колунан көөрү төгүлгөн өнөр болгондуктан, демек өзү жана үй бүлөсү үчүн кай жерде болсо да эмгек акы таап алышат. Потому что Мен чындыгын айтканда жогорку окуу жайдын деңгээлинде эле сезген жерим жок. Себеби мен эркек болгондон кийин башка нерселер менен эмес, техника менен алектенишим керек. Бул лицейде келечектеги оор жүк ташуучу жана жеңил автоунааларды оңдоп түзүүчү, ширетүүчүлөрдү даярдашат. Бүгүнкү күндө бул лицей Борбор Азиядагы канадалык билим берүү системасынын тартибинде окуу процессин жүргүзгөн жападан жалгыз окуу жайы. Тагыраак айтканда, сабактардын 3төн 1 теорияга арналып, калган убактарда студенттер практика менен алектенишет. Ал Кумтөр Алтын кен компаниясынын бул окуу жайды шефке алгандыгы менен түшүндүрүлүп, ийгиликтүү натыйжа берүүдө. ТОО кен ишканасынын жардамы менен класстар оңдоп түзөлүп, атайын окуу техникалары сатылып алынды. Буга кошумча, алар практикалык сабактар үчүн керектүү болгон оңдоп түзүүчү шаймандар менен жардам кылып, бир канча автоунааларды беришкен. Вот цилиндрический, да, подшипник с этой стороны. Он, вот представьте, что с двух сторон он стоит здесь, это внутренняя втулка, да? Айтмакчы, Кумтөр жетекчилиги жаштарга 13 жылдан бери ишке ашырып келе жаткан аймактык стипендиялар программасынын чегинде бул лицейде Ысык Көл областындагы Жетөгүз жана Тоң райондорунан 26 мектеп бүтүрүүчүсү билим алууда. Компания бул балдардын окуу, жатакана, тамак ашын гана камсыз кылбастан жакшы окугандарга стипендия да бөлүп берет. Андан сырткары алар өндүрүштүк практикасын кен жеринде өтүшүп жана ал эмгектер үчүн акы алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Башкысы студенттер олуттуу техника менен иштөөдө баа жеткис тажрыйба алышууда. Алардын эң мыктылары окууларын аяктагандан кийин Алтын кен компаниясында иштөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Ал эми калган бүтүрүүчүлөргө дагы ишке орношуу маселе эместигин окуу жайдын жетекчилиги белгилешет. Директордун айтымында окуу жайды бүтүрүүчүлөрдүн 80% жумушка орноша алышат. Ал эми кээ бирлери окуу учурунда эле техникалык тейлөө станцияларында иштеп акча табышат. Взять даже тот же Кудайберген. Мына борборубузда Кудайберген базарын эле алалы. Анда жүздөгөн техникалык станциялар биздин бүтүрүүчүлөргө муктаж. Биздин көптөгөн балдарыбыз окууларын аяктап техниканын тейлөө станцияларын ачып, ийгиликтүү иштеп жатышат. Биз 3 жылдык окуу мөөнөтүн дээрлик сарамжалдуулук, иштөө жөндөмдүүлүгү жана акча табуу сыяктуу тажрыйбаларга үйрөтүп чыгарабыз. Окуу жайды аяктагандан кийин алар дээрлик туруктуу жумуштарга орношуп калышат.
Азыркы заманбап жашообузда мисалы унаалардын калыптуу токтотмосун алмаштырдым же электроникасын оңдодум деп сыймыктануу менен айтып берген балдарды дайыма эле жолуктура албайбыз. Ал эми келечектеги кесибинин өзгөчөлүктөрүн ырахаттануу менен үйрөнгөндөр саналуу эле. Алардын бири Каныбек Язбеков. Биз азыр оор жүк ташуучу унааларды оңдоп жатабыз. Тагыраак айтканда, рулдун туурасындагы тарткычынын бурамаларын бекитип жатам. Кыргызстанда эң ири өндүрүштүк ишкана көптөл эмес экендиги белгилүү. Ошондуктан автомеханиктер жана башка техникалык тармактагы адистер жеке чакан компанияларга иштөөгө барышууда. Бирок көбүнесе ал жакта иштөөгө ылайыктуу шарттар жок. Буга байланыштуу көптөгөн жумушчулар бир жерде көпкө кармалышпай, улам башка жумуш издөөгө аргасыз болушат. Рынок труда у нас. Бизде эмгек рыногу анчалык чоң эмес. Эгерде бизде кумтөр сыяктуу оор техникаларды колдоончу жеке ишканалар, сектор ачылса, же болбосо дагы башка кен жерлерин иштетишсе, биз ал жерлерге адистерди жөнөтөт элек. ТОО иши жана ТОО технология институтунун жетекчилиги өздөрүнүн студенттерин кен жерлерине ак дилинен жөнөтүүгө даяр. Бирок белгилүү маселелерди аймактардагы жергиликтүү калк жаратууда. Алар ТОО кенчилердин иштерине бөгөт болушууда. Сейчас первая проблема при... Азыр эң биринчи маселе жергиликтүү калк болууда. Алар биринчи кезекте эле биздин балдарыбызды практика алгыла дешүүдө. Мен болсо айкидо ыкмасын колдондум. Бул балдар алабукадан болушат. Мейли практикасын чаткалдан өтсүн. Айрыкча чаткалдан. Мына бул балдар таластан деп сунуштайм. Бирок сенин кесиптик мүмкүнчүлүгүңдү байкаш үчүн жекеле отличник болуп окуп, ТОО иштерин билүү жетиштүү эмес, чет тилди билүү зарыл. Мындай билимге ээ болгон бүтүрүүчү жогорку маянадагы жумуш менен камсыз болуп жана кызыктуу коллективде сөзсүз иштей алат. Кумтөр в этом отношении с ним... Кумтөр бул мамиледе жакшы. Биз менен болгон мамилеси да өйдө жакшы жана практика боюнча иштешип келатабыз. Алар сөзсүз басымды отличниктерге, компьютерди мыкты билгендерге жасашат. Мен дагы балдарга англис тилин жакшы окугула деп айтам. Эксперттердин пикиринде өлкөбүздө эң ири ишканалар ачылгандан кийин гана техникалык адистердин зарылдыгы тууралуу кеп кылууга болот. Ал эми азырынча жаш адистерди ишке орноштуруу актуалдуу бойдон калууда. Технические кадры, которые... Бүгүнкү күнү окууну аяктаган техникалык адистерге суроо талаптар жок кесе. Ошондуктан техникалык жогорку окуу жайын бүтүргөн жаштар Орусия, Казакстанга кетишүүдө. Анткени аларга суроо талаптар жогору. Эгерде бизде өндүрүш өнүксө, сөзсүз аларга болгон суроо талаптар болмокчу. 2017 жылга чейин Кыргызстан мыкты экономикасы өскөн, туруктуу саясий системасы бар, бекем, демократиялык мамлекет катары калыптанууга тийиш. Мындай максатты жакында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев билдирди. Буга байланыштуу жакынкы жылдары ТОО кен өндүрүшү, энергетика жана транспорт, тамак жана айыл чарба азыктарын кайрадан иштетүү кирген экономика секторунда реалдуу өзгөрүүлөр башталышы керек. Өлкөбүздөгү эң чоң техникалык университетинин ректору Туратбек Дүйшөналиевдин пикиринде ал убакытка чейин бул жогорку окуу жайы жөн гана жогорку окуу жайдын дипломун алууну каалагандардан кутулуп, жаңы муундун адистерин даярдай алат. Сейчас большое развитие получит именно... Азыр чоң өнүгүүлөргө деле экономиканын өндүрүштүк секторунда болуп жатат. Аларга орто жана ири өндүрүштүк ишканалар кирет. Мисалы Бишкек машина куруу заводу, Дастан акционердик коому, электроника заводу. Мына ошондуктан адистерге болгон суроо талаптар боло бермекчи. Келечек техникалык адистерде экендигине Тамагаш азыктарынын өндүрүшчү кафедрасынын башчысы Чынара Райымкулова да ишенет. Ал анын бүтүрүүчүлөрү жумушсуз калбасын бөркүндөй көрөт. На сегодняшний день Бүгүнкү күнү биздин окуу жайда саналуу гана студенттер аяктап жатышат. Айтайын дегеним, мурдага караганда аз санда жана аларга болгон суроо талаптар жогору болууда. Башкача айтканда, бардыгы 100%га жумушка орношот. Студенттерибизди ишканалар дипломдук ишке алганда эле жумушка орноштуруп коюшат. Азыр биз даярдап чыгарып жаткан техникалык адистер өтө керектүү болуп, суроо талаптар жогору болууда. Бирок кесиптик тажрыйбалуулуктан башка да эмгек акынын жогору болушу сыяктуу талаптар бар. Ал жогорку квалификациялуу кызматкерлерди дайым эле кубандыра бербейт. Буга байланыштуу көптөгөн адистер жакшы акча табуу үчүн башка өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болушууда. Наши специалисты, они... Биздин адистерге Кыргызстанда гана эмес, жакынкы жана ыракы чет өлкөлөрдө дагы талаптар жогору. Көптөгөн адистер Орусияда алтын кен, муңайзат жерлеринде иштешүүдө. Мындан тышкары Казакстандын көмүр кенинде да бар. Жана калса Африкадагы биздин адистер эмгектенишүүдө. Ошондуктан өлкөбүзгө өзүбүздүн адистерибизди кайтаруу үчүн бийликтегилерге эбегейсиз жумуштарды жасоого туура келет. Биринчиден, жумуш орундары менен камсыз кылуу жана муну менен кошо комбинат же өндүрүш
көп жылдар бою иштей тургандыгына кепилдик берүүсү керек. Ал эми азырынча тажрыйбалуу кызматкерлерди каржы жагынан жана ылайыктуу шарттар менен кызыктыра алган ийгиликтүү компаниялар деле эртеңки күнүнө өздөрү көп ишене беришпейт. Ийгиликтүү иштеп жаткан ишканаларда белгилүү бир квота бар болгондуктан баардык эле жаңы адистер ишке орношо алышпайт деген коркунуч бар. Анын үстүнө завод, фабрикалар же кен жерлери сырттан инвесторлордон жардам албай, ондогон жылдар бою иштеп кетерине кепилдик жок. Мына ошондуктан Кыргызстан салыштырмалуу пайыздык аз өлчөмдө болсо да башка өлкөлөргө тажрыйбалуу адистерди даярдап берүүдө. Көбүнесе ата-энелер балдарына жогорку окуу жайын аяктагандан кийин өздөрүн реализация кыла ала турган жана жакшы акы төлөй турган кесиптерди тандоосун сунушташат. Ал эми бул студент болсо, аягы бүтпөгөн энергетикалык кризисти жана дайыма жарыктын өчкөндүгүн эске алсак, бул тармактын келечеги бар экенине көзү жетип, энергетика факультетине тапшырууну көздөгөн. Эми болсо, ал жумушсуз калбашына бир күндө ишенет. Меня самого привлекают возобновляемые источники энергии. Мага айрыкча ар кандай энергиянын булактары кызыктырып келет. Башкача айтканда, жел тегирмендер, гидроэнергетика же күн энергиясы. Мисалы Кыргызстандын 3 аймагында шамал энергиясын, айрыкча электр болбогон же алыскы кыштактарда чакан гидроэнергетиканы колдонууга болот. Келечектеги абитуриенттер үчүн аз гана убакыт калды. Алардын алдында олуттуу жана жоопкерчиликтүү кесибин тандоо милдети турат. 5 жылдан кийин кайсы кесиптерге суроо талаптар жогору болорун айтуу кыйын. Бирок бир нерсе белгилүү. Адам сүйүктүү иши менен алектенип, татыктуу айлык акысын алгысы келсе, ал сөзсүз мыкты сапаттагы билим алууга тийиш.